Кутман кеч, урматтуу изленүүчүлөр, кандайсыздар? Мен угулуп жатамбы микрофондо? Обратный связь берип койсоңуздар. Мен угулуп жатамбы? Тазагүл эже, кош келдиңиз. Алима жеке, Замир эже. Кандайсыздар? Ооба, угулуп жатат дейт. Анда жакшы экен, анда угулуп жаткан болсом, анда эфирибизди баштай берели. Сиздерге качествосу жакшы болсун, сакталган эфирин деп мен микрофон менен чыгып атам да, ошого. Обратный связьга. Жакшы угулса эле болду сиздерге. Бүгүн биринчи жолу эфирге кирип жаткан эжекелер барбы? Бул жерде кирип жаткан эжекелердин көпчүлүгү мени таанышат. Биринчи жолу кирип жаткандар бир деп жазып койсоңуздар. Мен дейт, Замирбеков дейт. Мен дейт, Алим эжеке. Сонун угулуп жатат дейт. Мен биринчи дейт. Бизде анда жаңы кошулган конокторубуз көбүрөөк экен, анда таанышуудан баштайлы. Менин штативим эмне болуп атат билбейм. Азаматсыздар кирип жаткан изленүүчүлөр. Анда таанышуудан баштадык. Мен бир аз штативим бир нерсе болду окшойт. Баш бербей жатат. Бүгүнкү түз эфир эмнеге батага арналган? Себеби эмнеге кире албай жатам дегендер толтура дейт. Инстаграм баракчаны подписка кылса эле чыгат. Башталды эфирибиз. Караңыздар. Бата бул кыргыз элиндеги эң таасирдүү, ошол эле учурда кыргыз улутун, кыргыз ким экендигин аныктаган күчтүү сөз таасирлеринен куралган сөз байлыктын багы жыйындысы десек болот да. Мындайча айтканда, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп бекеринен кыргыз элинде айтылган эмес. Ошондуктан бардыгыбыз азыр бата жөнүндө мен сиздерге кыскача маалымат айтамын, анан сиздерге тапшырма беремин. Ошол тапшырмаларды эртеңден баштап, балким кечки убакыттан баштап сиздер уже практикада жасап көрсөңүздөр болот да. Көпчүлүгү эле мен азыр реклама кылып бүгүн баштайлы десем, көпчүлүгү бул улуу адамдарга тиешелүү экен, бизге тиешеси жок экен деген баягы ой пикирлер жаралып кетти да. Анан мен ошого мен кошулбайт элем. Себеби биз да бир учур келгенде картаябыз да. Биз да улуу муундун катарын толуктайбыз да. Сөзсүз эле 70-80деги апалар бата айтыш керек эмес да. Элементарно эле биз өзүбүздүн эле жашообузда колдонгон балдарыбыздын туулган күнү болобу, жакындарыбыздын, жолдошубуздун деги эле бизди курчап турган саналаштарыбызга жакшы каалоо тилек айтканды билбейбиз да, чынындачы. Анан көпчүлүк эми жаш десем өтө деле жаш эмес, эми бир 20-30 жаштын аралыгындагы кыз келиндер ушул жаатында бир аз биз жашырактык кылат экенбиз деп атышат да. Элестетиңиздер, эми ошол айымда жашпыз деп атканда, ал бала төрөп атат да. Уул төрөп атат, кыз төрөп атат, жакындары балалуу болуп атат, тойлорду берип атат, ошол учурларда
өзүнүн жакындарына аябай мыкты сөздүн таасирдүү сөздөрдү баягы өзгөчө кыргыздарда мындай батаны аябай бата берген адамды аябай аздектеп, бата берген адамды кадырлап тосуп алышчу да кыргыздарда илгери ата бабаларыбызда. Ушунун батасынын таасири күчтүү. Ушул адамдан биз бата алып келели деп бизде кыргыздарда өзгөчө батага өтө көңүл бурушкан да. Жаңы киргендери бир аз күтүп туралы, ага чейин таанышалы. Менин аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова. Бул жакта Жазгүл Токтотемир деген кызы аттуу өзүмдүн атамдын фамилиясы менен чыккым келди, себеби өзүмдүн атамдын атын чыгаргым келет да. Бардыгыңыздар эле өзүңүздөрдүн атаңыздарды жакшы көрөсүздөр, атаңыздарга болгон сый урматыңыздар бар. Мен мисалы Тойчубек десе, Тойчубек деген күчтүү чоң бир учурда кыйын адам болгон экен, бирок менин жан дүйнөмдө фамилиям Тойчубеков, себеби өзүмдүн чоң атамдын атасынын атынан коюлуп калган да фамилиям негедир. Анан ортодо чоң атамдан кийин атам, ушинтип аттары чыкпай кеткендигине байланыштуу мен өзүмдүн эле атамдын атынан чыгайын деген ниетте ошол баракчамды алып барып жатам да. Жазгүл Токтотемир кызы деп бул жака баракчага кат алып келип атасыздар. Эмне себептен бул жаатты тандап калдым десем, өзүм онлайнда өтө изденемин. Өзүм мугалим болуп иштеймин. Азыркы учурда деле мугалиммин, кесибим жогорку билимдүү, музыкант, ошол эле учурда уюштуруучу. Жакындарым бул кесипке келип калганыма дагы ушул атамдын тилеги болсо керек деп ойлойм. Себеби атам жаш кезинде аккордеон чертет эле, комуз чертет эле, аябай жакшы ырдайт эле, күүлөрдү чертет эле. Анан бала чагымда мени комуз кружогуна берген да. Ал учурда бизде комуздан берген эжекейибиз бар эле, 5-6 класста окуп жүргөн кезде болсо керек. Анан бир нерсени ушул атамдын өнөрүн кантип улап кеткенимди өзүм деле түшүнбөй калдым. Эмне себептен? Балким атам катуу тиленсе керек деп ойлоп коем. Анткени мен окууга тапшырганымда, бюджетке окуйм деп шаарга келгенимде, мен жактырган кесиптин ээси болбой, атам тандаган кесиптин ээси болуп калдым десем жаңылышпайм да. Себеби атам мени комуз чертип ырдап чыкса экен деген баягы тилеги бар болчу. Анан балдарга комуз үйрөт, кийин чоңойгонуңда инилериңе, бөбөктөрүңө, жакындарыңа баарына комуз үйрөтөсүң деп аябай мага ушинтип айтып берет болчу да. Эрте эле кайтыш болуп кеткен, бирок ошентсе дагы көп нерсени менин жан дүйнөмө салып кетиптир десем болот да. Анан 2000 кайсыл жылдар, 2004-жылдары мен окууну бүтүп келдим. Ошол жылдары жаңыдан бюджетке баягы эмелер кабыл алуу башталганда студенттердичи азыр деле бюджетный эмеде тапшырып атышпайбы студенттер. Ошол учурда биздин 86-85-жылкылардан башталган да, 86-жылы биз ошо бюджетке өткөнбүз. Балыбыз ошол жака жетип калган да, музыкальный окуу жайына жетип калгандыгына байланыштуу мен ушул музыкалык билим жагына тапшырып, азыркы учурда ошол комуздан устат болуп жүрөм да. Специм ошол комузду тандап алгам. Анткени мен жаңы келгенде студент кезде комузду элдин баары, айылдан келген кыздардын баары комуз кружогун тандап алышкан экен да, спец кылып. Анан мен болсо өмүрүмдө биринчи жолу орустардын баянын билесиздер да, баянын отургузуп койду да агайым. Анткени бөлүштүрө келгенде комузга окуучулар аябай көп болуп калган экен, студенттер бөлүнгөндөчү. Анан ошол учурда мен ошондой эле көктүгүм бар экен да, жетем деген нерсеме жетем дегенчи. Комуз курсуна келгенимде өтпөй калдым десем болот да, мындайча айтканда кабыл албай коюшту. Чала комузчу болдум да, анан алар күчтүү комузчуларды карап туруп алышты. Жарым жылдай мен орустардын аспабын ойнодум, баянда. Баягы топчулары бар, аккордеонго окшош инструмент. Анан ал жерден баягы слухум күчтүү болгондугуна байланыштуу, ал жерде бир эжекейибиз бар эле, Налкан деген эже. Ал айтты да, сен буну өздөштүрүп кетесиң, комуз менен кошо алып кет десе, мен өжөрлүк менен ыйлайм да, мен жок, мен бул инструмент меники эмес, мен атамга эме чертчү
комуз чертчү, мен комузду үйрөнөм деп эле баягы ал учурда зам декан деп коет, деканатка кирип ыйлап мен комуз менен кетем, мен окубайм анда деп өзүм баягы бюджетте окуп атам, анан ошондо да өлөрмандык кылып атам да жөн элечи. Мен ушунда окушум керек, мен мында окубасам анда кетем, мен окубайм мен деп аябай өзүмдүн бир жакындарымды коркуткандай кылыпчы. Алар деле мындай карасам, алар деле кетирип салса кетирип деле коймок да. Анан бирок мындай карап, менин өжөрлүгүмөн анан ошол учурда бир эже болчу. Ал азыр эже чоңоюп кетиптир, ректоратка чейин көтөрүлүп кеткен экен. Ошол эже мени комузга агайга алып келген да, ушул сенин окуучуң болот деп. Анан ал агай өзүбүздүн жердеш болуп чыгып калды кийин. Анан ошол агай Кубат Жакыпов азыркы учурда искусство институтунда проректор. Мен устатым десем жаңылышпайм, себеби комузду 5 жыл ошол агайдан үйрөндүм да. Анан эң күчтүү жагы бул жерде комузду Анар Айсангулова деген эжекебиз бар, комузчу билесиздер. Бул Кыргызстандагы айымдардан чыккан номер 2 комузчу эже да. Анан өзү устаттыкта 2ге бөлүнөт экен. Негизи бирөөсү аткаруучу, анан бирөөсү устаттыкта. Устат бул сени таптап чыгаруучу адам болуп эсептелинет экен дагы. Аткаруучу бул өзүнүн жаттаган эле чыгармаларын тарсылдатып аткарып эл алдында жүргөн адам бөлөк болот экен да. Анан мен ошол жерден тандадым да, мен же эл алдында чыгып аткаруучу болушум керек, же болбосо мен балдарды таптап, балдардын игилигин, ошолордун өнөрүн өстүрүп чыгарышым керек деген максат койдум дагы. Мен устаттыкка өтүп кеттим да, себеби агайымдын мамилеси, анын ошол аспапка болгон кызыгуусу мени ойгондуртту десем болот да. Анан ошол агайдын өзгөчө бир таасирдүү эмелери бар эле да, китептери бар эле. Өзгөчө кыргыз тилдүү айымдар алып окусаңыздар аябай жакшы да. Аян жөнүндө, бата жөнүндө, макал лакаптар жөнүндө 2-3 кут билим, кут деген китеби чыкты, анан Аян ырлары деп чыкты. Ушундай китептери чыкты да. Анан өзү аябай тубаса акын десек болот, себеби ал өзүнүн баягы илхому келген учурларда көп эмелерди жазат да, чыгармаларды жазат. Анан ал бата жөнүндө өтө көп баталарды жазган да. Ошол Кубат Жакыпов деген агайыбыз. Жакында буйруса балким жолугушууга барып, ошол бата боюнча да кеңирирээк изилдеп келсемби деген оюм бар. Ага чейин эле мен баштап салдым да, агайымдын батасын албай туруп эле мен өзүм баштап кеттим бул нерсени. Ар бир кыргыз айымы болобу, мырзасы болобу, деги эле биз жашоого эмне максатта келдик эле бул жашоодо. Ошол максатыбыз анык болгондо, миссиябыз анык болгондо, биз өзүбүздү тааныганда, тапканда, анан биз жакшы нерселерди адамзатка арнай алат экенбиз да, коомчулукка бир нерсени алып чыга алат экенбиз. Ошондуктан сиздерде азыр бата боюнча маалыматыңыздар бар, угуп жүрөсүздөр. Бата эмне экен, кантип бата берилет, кимдер бата берет. Анан көпчүлүгүбүздөрдө мындай нерсе бар. Ким батаны жакшы айткан болсо эле, биз балтаны ошого түртө салабыз да. Үйдө улуулар болсочу, мисалы, менин деле жакындарымдан улуу чоң атам бар, эжем бар. Бир мындай карасам азайып баратат да, жылдан жылга улуу адамдар азайып баратат да. Биздин жакын туугандардан эле бир 3-4 эле адам калыптыр, 70-80 жаштагычы. Анан ойлонуп атам да, мен негедир акыркы күндөрү ушул нерсе жүрөгүмдө өйүп жүргөн да. Анан бир нерседен баштагым келди, изилдегим келди, дагы изилдеп буюрса ошо изилдөөлөр негизинде сиздер менен бөлүшөмүн. Кыргыздын касиети болгон бул сөз байлыгынын таасирдүүлүгү. Кыргыздар бата алганда илгери бата менен бир кандайдыр бир даражага жетишкен экен да. Батанын эмнеси касиети бар болгон. Анткени ар бир сөзү тамгасы эмес, ар бир сөзү, сүйлөмү ушунчалык күчтүү, дараметтүү болгон. Ал ошол адамга арналганда, ошол адамдын ички дүйнөсүндө өзгөрүүлөр болгон экен да. Мындайча айтканда, ал чын ниети менен, ыкласы менен ошол батаны берген экен да. Бизде ошондой таасирдүү бата берген адамдардын азайып бараткандыгына байланыштуу эмне үчүн ушул нерсени козгоп чыккым келген жок да. Эмне үчүн ушул нерсени биз кайрадан жандандырып, кайрадан ушул нерсени киргизе турган болсок, бизде дагы
биздин муун буга чейинки да, могу союз учуру эмес, ага чейинки муундарды карасаңыздар, ушунчалык сөз байлыгы кенен болгон. Менин чоң эне, чоң аталарымдын сөздөрү мындай караганда жамакчы, кошокчу, кандайдыр бир насыят, бир нерселерди айтканда бир өзүнүн оюн бир башкача жеткирет эле да. Азыркы учурда биз баягы союз маалында бизге баягы орусташып кеткендигине байланыштуу биздин сөздөрүбүздүн таасирдүүлүгү жок болуп баратат да. Ошол таасирдүү сөздөрдү кайрадан чогултуп, кайрадан өзүбүз жанданып, кайрадан ушул бата деген эмне, каалоо тилек деген эмне, ушунун баардыгын кайрадан чыгарып, өзүбүз сөз байлыкты чогултуп туруп, анан балдарыбызга, неберебизге, кызыбызга, келинибизге, деги эле биздин жакындарыбызга ушундай бата бергенди үйрөнүшүбүз керек экен да. Бата бул Кудайдан берген эң күчтүү инструмент десек болот. Мындайча айтканда орус тилине окшогондо да. Мындайча айтканда сиздин баягы кээ бир адамдар бар да, илгери сөз менен да жеңип койгон учурлар болгон да. Ошон үчүн биз сөздү сүйлөп жатканда абайлап сүйлөп, сөздү айтып жатканда мындай байкап сүйлөшүбүз керек экен да. Ошон үчүн сөздүн өзүнүн бир айтыла турган учуру болгондо айтыш керек экен. Жаман сөздөрдү эмес, жакшы сөздөрдү, бизди өнүктүрө турган сөздөрдү, деги эле адамга ушундай сөздөр менен биз жакшы сөздөрдү арнаганда алардын жан дүйнөсүндө баягы ойгонуу башталат экен. Көрдүңүздөрбү? Себеби ар бир адам жакшы сөзгө муктаж болуп калганбыз да. Бул азыр заманда. Себеби эмне үчүн биз муктажбыз жакшы сөздөргө? Анткени бизге эч ким жакшы сөз арнаган эмес. Кирип атасыздар, улам кирип чыга бербеңиздер, бир эмени кармап туруңуздар, себеби кирип чыккан сайын мен сиздердин оюмду жоготуп коем. Эми бүгүн сиздер менен бата жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Сиздер эртеңден баштап өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө олтурганда, чай ичип олтурганда чогуу олтурасыздар да, мисалычы. Чогуу олтурганыңыздарда келгиле балдарым, уулдарым, кыздарым, бүгүн силерге ушундай сонун бата берейинчи, жолуңар ачык болсун, асманыңар дайым жакшы ачык болсун. Ушул силер өзүңүздөрдөнчү бата десе сиздер ойлобоңуздар жаттап алып айтуу эмес. Бата бул чын жүрөктөгү сөздөрдүн суурулуп чыгышы да. Могул жүрөк эмне үчүн? Эгер сиздин жүрөгүңүз кара боло турган болсо, кара деген түшүнөсүздөр да, бирөөгө ичи таарлыгыңыз бар болсо, бирөөгө жакшылык каалагыңыз келбесе, анда сиз ал жүрөктөн жакшы сөз чыкпайт. Сиздин жүрөгүңүз качан тазаланганда, таза болгондо сиздин жүрөгүңүздөн оргуштаган ушундай касиеттүү сөздөр чыгат. Ошол сөздөр аткарылат, сөзсүз аткарылат. Бай бол десеңиз, балаңызды бай болот. Келиниңизди дагы бир жакшы сөз менен арнап, ошо келиниңизди айтсаңыз, келиниңиз ошондой келин болот. Сиздин айтканыңыздай келин болуп берет да. Уулдарыңыз, кыздарыңыз, небереңиз. Бизде азыркы учурда биз эмне кылып атабыз? Балдарыбызды жаман сөздөр менен урушабыз, катуу айтабыз. Биз сөзүбүздүн таасирдүүлүгүн жоготуп коюп атабыз да. Эгерде биз өзүбүздүн чын жүрөгүбүздөн айтылган сөз менен биз айтылган сөз атылган окко барабар дейт да. Эгерде чын ниетиң менен айтып койсоңуздар, сиздин сөзүңүз бир адамды өлтүргөнгө барабар да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баягы сөздү дагы айтып жатканда баамдап сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар. Өзгөчө балдарды тарбиялап жатканда бул жерде караңыздар, жаш муун менин курагымда, же менден балким кичүү муун. Мен орто муундамын да, өзүчө 35-40 жаштын аралыгындамын. Эмне үчүн бул теманы козгоп чыктым? Каалоо тилек, бата деген нерсени 3 күндө сиздер менен ушу менен сүйлөшөбүз. Практикасын мен сиздерге беремин. Практикада сиздер эртеңден баштап, эртең менен турганда, балдарыңыздарды узатып жатканда, же болбосо эртең менен чайга олтурганда эле каалоо тилек менен, бата менен тасмалдыгыңызда колуңузду жайып, жакшы сөз менен баштасаңыз,
кечке чейин ошондой аурада жүрөт ошол үйдө. Ошон үчүн сөздүн дагы өзүнүн айтылчу учуру кез келгенде айтып калыш керек да. Анан бизде илгери бата кимдер үчүн берилген? Бата деп биз чектеп коюп атпайлы? Бата аябай кенен болгон. Бала төрөлгөндө бата беришкен, баланын сүннөт тоюнда, баланын тушоо тоюнда, баланын үйлөнүү тоюнда, баланын балалуу болгонунда. Көрдүңүздөрбү? Баланын бала олтургузганында, баланын ар бир эмесине жакшылыгында, тойлорунда дайыма улуулар бизге бата берип келишкен. Анан улуулар деп эле улууларга таяп койбостон, жаштар дагы ошол улуулардан калган наркыбызды, улуулардан калган салтыбызды улантып, биз дагы ошондой адамдардын катарын толукташыбыз керек. Кыргызстанда өз негизи саналуу эле адамдар бата берет экен. Мындай карасаң, аябай мындай сөздүн каймактарын терип, сөздүн таасирин таап, ошолорду баягы элге жеткире билген адамдар аз кездешет да. Ошондуктан эгер сиздин тукумуңузда ким бар, ошону анализдеңиздер. Мисалы, ата-энелериңиздерден караңыздар, тайта, тайыне, тага жакты караңыздар, ата журтту караңыздар, ошол жакта таасирдүү бир адамдар бар да. Сиздер ошолордун сөзүн укканда уккуңуздар келе берет. Ошондойбу? Обратный связь берип коюңуздарчы. Обратный связь берип коюңуздар. Сиздердин урууңуздардабы, туугандар арасындабы бир адамдар бар, ушунчалык аябай жакшы сүйлөйт. Алар сүйлөгөндө сиздер угуп эле отургуңуздар келе берет. Анар эже, Замир эже, ооба дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол адамдардан биз үлгү алып калышыбыз керек. Бизде көбүнчөсү эле бул жерде 50 жаш, орто 50 жаштагы апалар кирип атасыздар, жаш келиндер кирип атат, караңыздар. Эгерде сиз даяр болбосоңуз, ичиңизден бата берүүгө даяр болбосоңуз, анда атайын баталар бар, уулга, кызга, небереге, жада калса биз мына кыз узатканда дагы бата менен узатабыз, кыз узатканда, мисалы баланы бешикке салганда, аябай мындай ар бир кыргыздын жакшылыгы бата менен ачылчу экен да. Ар бир жакшылыгы бата менен ачылат, негизи эле өзүчү. Анан биз ошол батанын дагы бир 4 сүйлөм менен эле бүтүрүп катканбыз да. Бата бул эмеден жараткандан жакшылык тилөө болот да. Жараткандан жакшылык тилөө. Ошол балага же ошол үй бүлөгө, ошол кызга, ошол уулга да. Көрдүңүздөрбү? Себеби сиздер эптеп айтып кутулуунун максаты эмес да. Бул жерде бата берүүдө дагы өзүнүн баягы кичине кыска эмес. Сиз жараткандан жакшы нерсени ага арнашыңыз керек болот да. Сиздин сөз байлыгыңыз канчага чейин жетет? Мисалы, кээ бир адамдар 3-4 сап менен эле бүтүрүп коюшу мүмкүн да. Ошол 3-4 сап менен эмес, сиз ички дүйнөңүздөгү болгон жакшылыктын бардыгын сыртка чыгарып туруп, ошону батага айландырышыңыз керек болот да. Ошол чыккан, ички дүйнөңүздөн чыккан сөз байлыктарды ирээттеш керек. Мындайча айтканда, бири-бирине куюлуштуруп да. Бул жерде эжелер айтып атпайбы, бири-бирине куюлуштуруп сүйлөйт депчи. Бизде да ошондой да. Ар бир сөз өзүнүн өзү куюлушуп кете берет. Болгону биз ошол ички дүйнөбүздөгү болуп жаткан нерсени сыртка алып чыкканда. Эгерде сиз эптеп эле бата берип коюштун амалын кыла турган болсоңуз, сизден эптеген сөздөр чыгат. Эгерде сиз чын ыкласыңыз менен ошол адамдардын, ошол үй бүлөнүн чынында жакшы жашоого татыктуу экенин сиз баса белгилеп, аларга аябай каалооңузду ушунчалык айта турган болсоңуз, жараткан Алла менен батанын ортосундагы байланыш аябай күчтүү болот экен. Ошон үчүн сөз байлыкты биз каяктан көбөйтөбүз? Сөз байлык бул биздин адабий китептерде бар. Бизде бата китептери бар.
Бизде кыргыздардын тарыхын изилдеңиздер. Курманжандатка кантип бата берген, дагы бизде бата берген айымдарды караңыздар. Кинолорду, эски кинолорду көрүңүздөр. Мен сиздер менен караңыздар. Кече жакында эле Өрүк зар деген кинону көрүп чыктым. Мен бул бала чагымда көргөн кино болчу. Ошол учурдагы ошол апанын, Өрүк зардагы апанын айылындагы бардык адамзат кетип калган учурда, баягы ошол жерде 3-4 эле адам калып атпайбы, ошол Сакыт, чоң атасы, чоң энеси, анан дагы бир баягы сел болгон учурларда калып кеткен адамдар да ошол жерде 3-4 эле да. Бирөө уста болот, бирөөсү дагы бир нерселер менен алектенет, көрдүңүздөрбү? Ошол адамдар дейт, караңыздар, менин элим кайтып келет ушул өрөөнгө деп күндө эртең менен турганда Кудайдан тиленет да. О жараткан, ушул үйдө ар биринин үйүнө кирип, даже аластап да чыгат да. Ошол апачы чоң эне болуп калат, ошол бизге чоң эне деп койсок да болот. Ошол апанын ошол үйдө жин шайтандар баягы ойноп ушул жерди ээлеп албасын деп күндө эртең менен эрте турганда ал бардык үй короосуз баягы eensiz калып кеткен үйлөрдүн ичине кирип, ар бирине от жагып, ошол отту тутандырып, ошол очогун ошол жерде аластап күндө ошентет. Менин элим кайра кайтып келет, менин журтум ушул жерге кайра көчүп келет деп ошентип күтөт да. Кемпир ушунчалык Кудай менен Кудайга жалынат да. Ушул келип өзүнүн өрөөнүндө, өзүнүн туулган жеринде, ушул жерден агарып көгөрдө эле ушул жерге кайра кайтып келишин суранат да. Жосо өзү бир топко келип калган апа болот. Анан ал ошондоп тиленип күндө бир ыйык булагы болот, ошол ыйык булакты да тазалап турат. Барып ошол жерден өзүнүн аябай баягы ичиндеги бугун ошол жака айтып, ошол жактан кайра бата тилеп ушинтип турат да. Көрдүңүздөрбү? Кыргыздардын кинолорунда сыр жатат да. Сыр ошол жакта жатат. Бата бергенде дагы өзүнүн сыры, сыйкыры болот экен да. Мен ошо бата жөнүндө изилдеп баштаганымда менде кандайдыр бир ачылыштар пайда болуп баштады. Мен деле ойдо жок жерден бул нерсени баштап калдым да. Мен жосу сүйлөө чеберчиликти өстүрүү деп баштаган элем башындачы. Анан кандайдыр бир күч келдиби, же өзүм түшүнбөй калдым. Айымдардын, ошо группадагы апалардын суроосу менен ушул нерсе уюшулуп кетти десем болот да. Мындайча айтканда, апалар бата бергенди билбейт экенбиз. Дасторконго отурганда бата бер десе жаш муундар биле албай калат экенбиз. Бул менде да болгон нерсе, өзүмдө болгон көйгөй. Ошо көйгөйдү чечели деп бул жака түз эфирге чыгып атам сиздергечи. Бардыгыбызда көйгөй ушул. Сиздерде эле эмес, бул бардыгыбызда ушундай көйгөй бар да. Мындайча айтканда, биз кыргыз өзүнүн бата менен өңгөнүн биз моюнга албай атабыз. Көрсө, биз бата тилегенди, каалоо тилек айтканды унутуп баратыптырбыз. Көрдүңүздөрбү? Бата менен биз өсө алат экенбиз. Бата менен өнүгө алат экенбиз. Демек, батаны ар бир айым, ар бир мырза билиши керек. Билиши керек, сөзсүз. Бул нерсени мен дагы үйрөнүп жатам жакында. Сиздер ойлобоңуздар, мен тим эле укмуш болуп, батачы болуп чыга калды деп. Жок, ар бир көйгөйдү козгоп, ошону алып чыккым келип жатат да. Мындайча айтканда, кыргыздын нак кыргыз экенин алып чыккым келип атат. Кыргыз бул мындайча айтканда ааламдагы теңдешсиз башкача улут, өзгөчө улут. Ошондуктан бардыгыбыз сиздерге бүгүн тапшырма, эртеңкиге өзүңүздөр каалагандай, эртең кечке түз эфирге чыгасыздар, ушундай түз эфирге чыгасыздар. Бир экөөңүздөрдү кабыл алам, видео менен кабыл алам сиздерди. Өзүңүздөргө жаккан батаны кыскача өзүңүздөрдүн ой жүгүртүгүңүздөр менен айтып берсеңиздер болот. Түшүнүктүү болду, Эгер түшүнүктүү болгон болсо, түшүнүктүү деп жазып коюңуздар. Анан азыр ким ушул эфир пайдалуу болуп жатат деген болсоңуздар, экраныңыздарды карасаңыздар, мындай самолеттун желеги эмне, үч бурчтуктун сүрөтү турат. Бөлүшүп коюңуздарчы түз эфирди.
башка адамдардын дагы ушул жакта өсүп өнүшүшүн кааласаңыздар, ушул жерде самолет турат го, мына бурч жагын карасаңыздар, ошону бөлүшүп коюңуздар, жакындарыңыздарда, ар бириңиздерде туугандарыңыздар бар, жакындарыңыздар бар. Түшүнүктүү дейт. Азаматсыздар. Ким даяр бата жаттап эртеңкиге түз эфирге чыкканга? Эфир сөзсүз сактап берем. Ким даяр эртең мен эфирде бата менен эфирди ачам дегендер барбы, эжекелерден? Эфирди сөзсүз бөлүшүңүздөр, жакындарыңыздар менен сөзсүз бөлүшүңүздөр. Замир эже, азаматсыз Замир эже, дайыма активдүү эже. Замир эже жомокто окуп берет бизге. Эртең бата да айтып берет. Жаштар эгерде батага баягы биздин дараметибиз жетпейт деп жаткан болсоңор, анда эртең менен сөзсүз өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга чайга олтурганда балдарыңыздарга жакшы каалоо тилек айтыңыздар. Бүгүнкү күнүңөр аябай жакшы өтсүн деген сыяктуу өзүңүздөрдүн чын жүрөгүңүздөрдөн чыккан каалоо тилекти айтыңыздар балдарыңыздарга. Эртең кечке балдарды урушпаңыздар, келиндер менен урушпаңыздар, кыздар менен урушпаңыздар. Болгону жакшы сөздөрдү балдарыңыздарга арнаңыздар. Макул, Бегимай, сактап берем. Сөзсүз сактап берем. Бүгүнкү эфир жактыбы сиздерге? Дагы ушундай эфирлерди уюштуруп туралыбы сиздер үчүн? Болгону сиздерден жардам бизге көбүрөөк аудиторияга көбүрөөк жайылсаңыздар, себеби биз бир нерсени баштадык. Ойгонууну. Кыргыз ким? Ал бата менен эмне кылган? Анын кандай каада салттары бар? Бүт эми ушу кыргыз жөнүндө чукуп чыгам. Бардык нерсени чукуп чыгам. Насыяттарын чукуп чыгам, бир күнү макалдарын чукуп чыгам, бир күнү табышмактарын чукуп чыгам. Кыскасы, кыргыздын кыргыз экенин далилдейм дагы бир жолу. Менин максатым, менин идеям ошол кыргыз өзү ойгонсо экен, жан дүйнөсү ачылса экен деп. Азыр үнүм аз болуп атабы. Мен эми микрофон жакшы эле, эми үнүн жакшы эле чоңойткон. Өзүңүздөр звугун чоңойтуп коюңуздар. Сиздерде аз болуп калышы мүмкүн. Мен даярмын тилек айтканы дейт. Ар бириңиздер эртең менен турганда же жатарда ар бириңиздер каалоо тилек айтып жатыңыздар. Жаратканга өзүңүздөрдүн эмне каалап жатканыңыздарды, жан дүйнөңүздөр эмне каалап жатат. Жан дүйнөңүздөрдү ачылууга кандай бир нерсени бир жараткандан сурансаңыздар, сиздерден чыгат да. Мен мисалы азыр түз эфирде айта турган болсом, ал нерсе болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бириңиздер өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан каалоо тилекти, жүрөгүңүздөн чыккан нерсени жараткан менен байланышып сүйлөшүңүздөр да, мындай айтканда жаратканга жакын болушуңуздар керек болот. Наушник мени уккан жакшы экен дейт. Ошо өзүңүздөргө ыңгайлуулук. Ооба, Гүлкан апа, сөзсүз сактап берем. Сактап берем, Сарсана. Кечигип кирип калгандар, сактап берем эфирлерди. Ага Сарсана болбоңуздар. Бүгүн кечинде жатарда өзүңүздөрдүн чын ниетиңиздер менен кимге эмнени кааласаңыз, ошол нерсени жасаңыздар. Мен кеч кирип калдым. Сайра эжеке. Мындан кийин түз эфирге эртерээк киргенге аракет кылыңыздар, себеби түз эфирдин баягы энергиясы бөлөк да. Буйруса эртеңки эфирден көрүшкөнчө баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздер менен күнүгө 40 мүнөт сиздер менен бирге болом. Азыр кайра мага дагы Instagram сакта деп атат. Сиздерге эфирди сактап берейин. Баардыгыңыздар жакшы эс алыңыздар, жакшы түш көрүңүздөр, каалоо тилектериңиздер орундалсын.
Жараткан Аллам сиздерге жакшы нерселерди, жакшы тилектерди, жакшы үмүттөрдү кабыл кылганга жардам кылсын. Пока-пока.